Ассаламу алейкум, Манас районунун тургундары, кандайсыздар? Мына бүгүнкү чыгарылышта Покровкан центринде жайгашкан Асыл ай сулуулук салонун көрсөткөнү турабыз. Бүгүнкү чыгарылышта ошо айымдар үчүн негизи. Анткени бул жакта макияждарды жасайт, парикмахер бар, чач кыркат. Жана дагы ошол макияж жасагандар үчүн инструменттер бар. Сиздер ошол инструменттерди ушул жерден алсаңыздар болот. Бул ошо Покровкан центринде жайгашкан Мээрим деген карындашыбыз иштетет. Карындашыбыз мурда ошо мектептин жанында отурчу эле контейнерде. Азыркы учурда ушул жерге көчүп келген. Буну билбегендер бар. Андыктан ичине кирип дагы толук маалымат алабыз. Мен билбеген нерселер бар, эми айымдар үчүн бул көбүнчө кирип ошо карындашыбыздан маалымат алабыз, туугандар. Мына туугандар, бисмилла, ичине кирдик. Буюрса ичин бөлүп сонун кылып жасап койтур. Бул жерин болсо чач тараш кылыптыр өзүнчө. Анан нар жагы болсо ошол жанагы инструменттер сатылат экен. Кандай Мээрим, жакшыбы, иштериң кандай? Саламатсызбы? Буюрса ушул жака келипсиң да? Ооба, бул жака жаңы көчүп келдик. Саламатсыздарбы, урматтуу Турар ТВнын көрүүчүлөрү? Биз ушул жака көчүп келдик. Покровкада жок болгондуктан могу инструменттер, особенно маникюрга керектүү каражаттар жок да биздечи. Анан парикмахерскийге ошолорго ылайыктап атайын ачышканга аракет кылып жатабыз. Бул жерде бизде бижутериялар да бар. Бул жер булар, Могу 11-ди бүтүп атканда буюрса быйыл. Ошолорго керек экен. Ошолорго керек. Бул жанагы телефонун жабыштырып коет экен, кечээ. Телефондун аркасына жабыштырат буну. Анан любой айнек болобу, мындай нерсе болобу жабышып калат экен, телефон жабыштырып. Сиз айткандай пультка да жабышат. Пультка да жабыштырып койсоңуздар болот. Жоголбойт да үйдөн ушундай нерсе. Таппай калбаш үчүн пультка жабыштырып койсо. Анан бул нерсе көрүп аткандай, мына бул ичи уят экен. Кулап калып же бир жериңиздер кезилип кеткен болсо, ушуну бир көрсөткүч. Кана бирөөнү ачып көрөйүк. Бисмилла. Как раз ошо неме ватасы менен экен да, даяр экен. Кулап калганда жаш балдарга. Мына могу сызыгы турат, атайын полоска. Ушул жерден сындырасың, уюту автоматически бул жака түшүп калат. Автоматически ылдый жака түшүп калып, ушу басканда даяр болуп калат экен, Уюттой берсеңиз болот, кадимкидей. Бул необычный нерселер экен, ушуну көрсөтүп атабыз. Анан мындай бир нерсе бар экен, жана шофёрлорго экен бул. Жыттап койсо уйкусу ачылып кетет. Ушундай экен, уктап неме уйкусу келип аткан болсо, уктап бараткан болсо, катуураак жыттап койсоңуздар, уйкуңуздар ачылып кеткен, көздөрүңүздөр чекчейт. Шуну алып алыш керек экен жолдо жүргөндөргө, таксисттерге. Ошо. Бул балдардын тырмактарын алганга. Мына безопасный. Кичинекей тырмактарга жакшы экен да, жана кичинекей балдардын тырмагын ала албайсың, кусачка менен дачы. Бул пилкалап коет да, көрсө пилкалап алып кете берет. Жакшы экен. Булардын баалары эми примерно Бул 450 сомдон. 450 сом. Бул 80 сом. 150 сом. Бул азыркы учурда чиркей чагып атпай элдин бардыгынча. Анан буну чиркей чаккандан кийин сүртүп койсо, кытышпай калат, тырмабайт. Ошол жер, Ошол жерге сүртүп койсо. Сезон болуп атпайбы булчу? Косметикалар бул жерде. Анан бижутерия, сааттар, сөйкө, шакек, резинка, ободок. Жакшы. Бул буну башка кеткенди ойлоп турмун да. Бул тырмакка лампа. Бизде Манас районунда ушул жок болгон үчүн ачтык да. Ошо тырмакка керектүү каражаттар деп ушуларды айтып атканбыз. Тырмакка ушул өстөрүп тырмактарды, ооба, шлактарды кургатат. Азыр мурда лак менен эле лактачы, азыркы учурда шлак. Иштеткендер болсо ошол жерден сатып алат экен да, керек болгон болсо. Жаңы окуп үйрөнүп аткан мына молжер, шлактар, гелдер, кирпиктер, жана кирпик өстүрүп жүрбөйбү, ошолор. Бул жакта кирпиктер бар экен жана. Могу гелдери, бүт түрлөрү гелдердин. Ошол керек нерсенин баардыгы негизи бар экен да бул жерде, ошол. Бул жер кисточкалары, бул пилкалар. Бул кооздой тургандары, алардын баардыгы. Бул жерде фендин түрлөрү бар. Утюжок фен түрлөрү бар. Бул не, плойка да койчу да? Плойкалар бар. Гафре, утюжок. Фен тарак бар. Булар фен тарак экен.
Бул жерде да эркектерге керектери бар экен да. Машинкалар, Машинкалар бар экен да. парикмахерлерге керектүүлөр машинкалар бар. Демек эркектер эле кирип ала турган нерселер бар экен, келе берсе болот экен. Бул жерде боекторбу? Ичин ачып көрсөтсөк. Ошо ачсак, ошо жаркырап көрүнбөй калат экен. Краска шампунь дегендер тети аркадагы тургандары. Булар боектой эле. Бул чимди булар нелер? Бул шампундар жа чачы түшүп аткандар. Ушул менен жууса чачы түшпөй калат. Токтоп калат, Вообще түшүп калгандар өспөйт, Андай жок да? Андай жок. Бул косметика салгыч, инструменттерди салып жүрө турган сумкалар булар. Жакшы экен, удобный экен. Мына ичи ушундай экен да, жакшы. Ошо размери менен гана арган, Жакшы. Жакшы условияда жакшы экен бул жерде. Кондиционер бар экен, бирзе киргендерге. Анан эми биз баарындай бирден көрсөтүп жеткизе алган жокпуз, анткени көп убакыт өтүп кетет. Ошон үчүн бир сире көрсөтүп койдук основнойлорун, Сумкалар бар, пеньюарлар бар bizde деген. Пеньюар деген бул Кайсы? могу жапкычтарда үстүнө. Неметип аткандабы? Чач алып атканда одноразовый полотенце деп коет. Анан одноразовый пеньюар. Ошолору да бар. Салфандан болот, булар фартук бар. Анан бул жерде жана кичинекей кыздарга да кулак тешесиң да, ошол пистолет окшойт, кулак тешкич. Кулак тешкич. Келип кулак тештирип кетсеңиздер болот. Бул сөйкөлөрү. Тешип тургандан сөйкө тагып берет экенсиң, Жакшы экен анда. Буюрса келиңиздер анда, жакшы, ишиңе ийгилик. Рахмат. Буюрса жакшы. Анан бул жерден ошол чачтарды кыркат экенсиң, Чачтарды кыркабыз. Бул жерде эстелдин краскасы менен да боёйбуз. Боеп да бересиңер. Каалаган цветиңиздерди чыгарып беребиз. Бул жерде эмне кыласың? Бул жерде кыздарды окутуп, тырмакты үйрөтөм. Ушуну үйрөтөсүң, окутуп, кандай жазашты, кандай. Бул жерде инструменттери бар, ар бирөөнүн. Ошону окуучу кыздар келе берсинби бул жака? Келе берсе болот. Жакшы. Ишиңе ийгилик, жакшы жерге көчүп келсиң, өзүңдө тынч жерде экен. Ушул жерге келип, тойго барарда суп-сулуу болуп чыгып кетиңиздер. Келип туруңуздар. Бул жерде болгон жазалганын бардыгын жасайбыз. Тырмактан баштап макияж, кирпик, чач кыркабыз. Мекен жай Талас областы Манас району Покровканын центринде туугандар, центринде. Бет маңдайында нан бышырат. Ошо нан бышырган бет маңдай болуп аткан туугандар.